Панфилов районуна караштуу Орто Арык мектебинин окуучусу Нурзат Бакасова Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин долбоорунун негизинде Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ички ажаткана салынганына кубанычта. Себеби тоого жакын айыл өтө суук келгендиктен окуучулар сыртка чыкканга кыйынчылык туудуруп келген. Эми билим уяанын ичинде дээрлик бардык шарты менен даараткана жана ысык муздак суусу бар кол жуучу жай ачылды. Негизи тазалык адамга өзүнө аябай керек. Анткени ал ден соолук адамдын ден соолугуна керектүү. Өзүбүздүн ден соолукту таза кармаш керекпиз. Колубузду жууп, дайыма жууш керекпиз колубузду, өзүбүздү атайын таза кармаш үчүн. Анан биздин мектепке жаңы дааратканалар салынгандар аябай ыраазыбыз. Анткени болсо мурун жамгыр жаап атканда, кар жаап атканда аябай суук болгондо 0-ч класстарга жана 1-ч класстарга аябай оңой эмес болчу. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк даараткана күнүнө утурлай маалыматтык бурч жана спорттук мелдештер уюштурулуп, окуучулар ажатканага туура баруу жолдорун жана тазалыкты сактоо эрежелерин айтып беришти. Анан биз окуучуларыбызга ошо дааратканаларды кандай пайдаланыш керек, дааратканаларды өздүк гигиенаны кандай сакташыбыз керек, бардыгы тең түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Азыр практика жүзүндө дагы окуучулар бардыгын колдоно билишет. Мынакей дааратканаларыбыздын ичи таза. Ушу азыркы заманбап дааратканаларды куруп бергенге биз аябай коллектив ыраазы болуп атабыз. Ушундай эле иш-чара жакын арада ички ажаткана салына турган Камчыбек Ибраималиев атындагы Күрпүлдүк жалпы билим берүү орто мектебинде да уланды. Аталган мектептин окуучулары ажатканалардын макетин жасап таныштырышты. Ошол тазалык күнүнө карата бүгүн биз балдардын түшүнүгү бар десек жаңылышпайбыз. Биздин мектепте ошол 1-ч класстан 11-ч класска чейин ар бир күндөрдө тазалык күнү болобу, таза колдор күнү болобу, даараткана күнү болобу, мектепте дайыма класстык сааттар өтүлүп турат. Ошол менен биргеликте эле бүгүн мектепте бизде спорттук иш-чара өтүлүүдө. Ага 7-ч класстар, 6-чы, 7-чи, 8-чи класстар катышууда. Негизи мектептерге бардык шарты менен санитардык талаптарга жооп берген дааратканалар салынганы өсүп келе жаткан моон үчүн пайдалуу экени маалым. Мындай долбоор дагы да улана бермекчи дейт Аристин өкүлү. Биздин долбоор 2018-жылдан баштап өзүнүн ишин алып барып атат. Азыркы учурда 65 мектептерде биз ички жана тышкы ажатканаларды курдук. Бүгүнкү күндө биз Панфилов районуна Орто Арык айылында Телекеев атындагы орто мектебинде чоң мареке өткөрүп атабыз. Бул деген дүйнөлүк туалет күнү 19 ноябрда өткөрүлөт. Бул майрам аябай маанилүү, анткени биздин долбоордун алкагында ар бир мектептерде, пилоттук мектептерде ички тышкы ажатканалар ыңгайлуу балдар үчүн, мугалимдер үчүн курулат. Эске салсак, Аристин мектептерден сырткары пилоттук айылдардагы кожолуктар үчүн да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн. Дегенибиз Орто Арык айылындагы 10 үй бүлө өз үйлөрүнө даараткана, жоонучу жай курганы үчүн $100 $300 чейин акча төлөнөт. Арис боюнча мындай иштер жүрүп атат. Айылыбызда буюрса таза суу келип, мурун суу тартыштактар көп эле болчу. Ошол долбоорго катышып, ушундай санузел эмелерди киргизип, ошолорго катышып атабыз. Буюрса таза суубуз кирет деп ойлойбуз. Баарын даярдап жасап атабыз. Бүтүп деле калдык. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорун Күрпүлдүк айылынын тургундары да көз жаздымда калтырган эмес. Аталган айылда кеминде 60 кожолук өз үйлөрүнө шарттарды түзүп жатышат. Жашообузду өзгөрткөнгө туалет, унитаз, душевая кабина киргиздик. Арис долбооруна чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени ошол алкагында эң биринчиден таза суу үйүбүзгө киргизип атабыз. Экинчи компоненти боюнча санитария, гигиенага да жакшы шарт бизге түзүп берип атат. Кошумчаласак, Аристин долбоорунун негизинде республика боюнча 18 сырткы, 28 ички ажаткана кол жуучу жайлар менен салынган. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй, Панфилов району.